Балдар баарыңарга салам, 6-бөлүктүн акыркы темабыз. Бизде Геронун формуласы жана тең жактуу үч бурчтук. Силер билгенде үч бурчтуктун эң белгилүү формуласы ушундай. Мисалы менин негизим бар. Негизим 5 болсо, анан бийиктигим 4 болсо, туурабы? Аянтым кандай болот? 5 көбөйтүү 4 бөлөбүз 2-ге. Түшүндү? 5-ке 4 канча болот? 20. 20-2 бөлсөм 10 болот. Түшүндү? Бул биздин биринчи формулабыз. Бирок мисалы мага экинчи формула берилсе, мындай берилсе мага 6, 7, 5 деп берилсе балдар, мага бурчтар белгисиз. Кайсынысы негизи, кайсынысы бийиктик да белгисиз. Ошондо менде эмне колдонобуз? Герон деген формула колдонобуз. Карайсыз, менде S бул чоң тамыр, кичинекей P көбөйтөбүз P минус A, P минус B, P минус C. Ушуну жазабыз балдар. Ушул кандай формула? Карайсыз. Менде чоң P балдар, чоң P. Бул периметр. 6-ны 7-ге кошсом канча? 6-ны 7-ге туура менде 13, 13 кош 5, 18. А кичинекей периметр балдар. Бул 18 демебиз, жарымы 18-ге 2 бөлсөм 9 чыгат. Түшүндү? Эми карайсыз, формула коебуз. То есть бул формула аркылуу балдар мен бурчтар белгисиз болгон 3 бурчтун айын табам. Мен 9 болгон белгилүү. Канча десем S барабар тамыр чоң P кандай? 9 көбөйтөбүз 9 минус эмне? 6 көбөйтөбүз 9 минус эмне? 7 көбөйтөбүз 9 минус эмне? 5. Анда кандай болду? Табабыз. 9 минус 5 3, 9 минус 7 2, 9 минус 5 4 көбөйтөбүз бар, да 9 да бизде бар, туурабы? Тамыр жалпы 3-кө 2 6, 6-ны 4-кө 24, 24-тү 9-га бизде 200, 24-тү 9-га 216 болот, туурабы? То есть бул жакта жоозгандай тамыр 216. Ушул эмне? Ушул үч бурчтуктун аянты. Ушул жалпы Герон формуласы деп аталат. Бул түшүнүктүү. Улантабыз. Менде андан сырткары тең жактуу үч бурчтук пайда болушу мүмкүн. Ушундай тең жактуу үч бурчтук болсо, мага Герон формуласы керек жок. Мага 3 карайсыз, тең жактуу балдар, бул жактары баары тең болгон үч бурчтук. Ар бир бурч силер билгендей 60 градус болот. Мисалы бул жагыбыз BA, бул жагыбыз да A болот. A бул ушул жактын узундугу. Ушундай тең жактуу үч бурчтукка мага өзүнүн формуласы бар. S барабар A'нын квадраты тамыр 3 бөлү 4. Ушул формула ушул гана үч бурчтукка тиешелүү, башка үч бурчтукка тиешелүү эмес. Карайсыз, менде мисалы A'м канча болсун? 3 болсун, 3 болсун. Кантип чыгарабыз? S барабар 3-түн квадраты көбөйтөбүз тамыр 3-кө бөлөбүз 4. Бул эмне деген 3? Ушул узундугу 3, туурабы? Жактын узундугу 3 болот. 3-түн квадраты канча? 9 бу? 9-ду 4-кө бөлсөк 2,25 тамыр 3. Же мындай жазып коем, 9 тамыр 3. Бул түшүнүктүүбү балдар? Дагы бир жолу. Бул бизде Герон формуласы, бул бизде тең жактуу үч бурчтуктун формуласы. Эми анан акыркы эмки темабыз бизде барабар жана окшош үч бурчтуктар. Карайсыз балдар. Бул түшүнүктүү. Керек болсо дагы бир жолу назад перевод кылып, дагы карап чыккыла, хорошо балдар? Эмкиси бизде, эмки темабыз бизде үч бурчтуктар кандай болот? Окшош болот жана тең болот. Тең болгон үч бурчтук бул кандай? Булар копиябыз. Ушундай бурчтук болсо балдар, точно ушундай копиябыз бизде кандай болот? Тең болот. Түшүнүктүүбү? Окшош деген эмне? Окшош балдар бул ушундай үч бурчтук, бирок кичирээк, туурабы? А бул ушул эле копиясы, просто чоңураак. Түшүнүктүүбү? Эми карайсыз, кандай эрежелер бар? Тең болсо бар балдар тең. Жактары да тең. Түшүнүктүүбү? Бурчтары да тең. Бурчтар да бар тең болот. Түшүнүктүүбү? Ушул тең жактуу, тең 2, тең 3 бурчтук. Бул жакка карайсыз. Окшош деген эмне берет балдар? Окшош болсо балдар, бизде бул жакта кичинекей бар, чоңу бар. Мисалы кичинекей 3 болсо, 1 болсо, чоң узундугу 3 болсо балдар, түшүнүктүүбү? Бул канча эсе чоң? 3 эсе. Ушул 3 эсени мен К деп коэффициент бергем, түшүнүктүүбү? То есть К бул канча бизде? 3. Бул жакка карайсыз. Мисалы менде 2 болсун, бул жак узундугу канча болсун? 4 болсун балдар. Канча эсе чоң? К барабар 2. 2 эсе чоң. Эми карайсыз. То есть жактын узундугу менде жак бар, туурабы? Узундугу канча сом? 3 эсе чоң болсо, туурабы? Бирок анда аянт канча эсе чоң болот? Карайсыз. Бул жактын узундугу 1 болду, бул жак 3 болду. Аянтыбыз канча эсе чоң болот? Эске алабыз. Бул жак 3 эсе чоң болсо, туурабы? Туура болсо, аянтыбыз балдар менде 9 эсе, 3-түн квадрат эсе чоң болот. То есть жагы менде 3 эсе чоң болсо,
аянтың 9 есе чоң болот. Бул түшүнтүү? Түшүнтүү. Караңыз, менде жагым 2 есе чоң болсо, аянтым канча? 4 есе чоң. 2-нин квадраты. Түшүнтүп балдар? Да текшеребиз. Бул жак бир ушул аянтыбыз ушул балдар, Бул жак ушундан канча штук батат? Текшеребиз. Мындай чейим, турабы? Мындай. Караңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подождите. Так. Мындай. Так. 4 болду. 1, 2. Аслында 5 штук батат, түшүндүңүзбү? Жалпы канча батат? 9 штук батат балдар. Түшүнүктүү балдар? Бул бизде кандай атат? Жагы 3 эсе чоң болсо, аянтыбыз канча эсе? 9 эсе чоң. То есть канча штук батат ичине? Бизде ичине 5 штук батат. Баары түшүнүктүү болду? Сага чоң рахмат.